Бул ролик Чехияда эмгектен жүргөн баткендик бир тууганыбыздын колдоосу менен даярдалды. 1989 жылдын 23 сентябрь күнү Кыргыз ССРнын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы кабыл алынып, ага ылайык мындан ары Кыргызстандын мамлекеттик тили кыргыз тили деп жарыяланган. Башка Совет республикаларында биринин артынан бири өз эне тилине мамлекеттик макам берип жаткан учур эле. Көп өтпөй 70 жылдык динсиз советтик режимде кулады. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүккө жетүүсүндө биринчи жеңиш катары бааланган кыргыз тилинин статусу канчалык маанилүү экендигин баяндап бермекчибиз. Өз үйүндө өгөй болгон эне тил. Кыргыз эли көчмөн эл болуп, ар дайым жер которуп жүргөнү үчүн өзүнүн руханий байлыгын көпчүлүк учурда китеп бетине түшүргөн эмес. Бирок ошол эле учурда жазма маданиятыбыз ар дайым болгондугуна тарых күбө. Ата-бабаларыбыз алгач көк түрк, андан соң 10 кылым бою араб арабин колдонуп келишкен. Көпчүлүк учурда китептин функциясын тил аткарган. Анткени бүткүл каада салт жана маданиятыбыз, санжырат жана тарыхыбыз, дастандар жана башка жан дүйнө баалуулуктарыбыз тил аркылуу ооз эки муундан муунга өтүп келген. Эзелтеден кыргыздар үчүн кыргыз тили өз нукуралуулугун сактап турган улуттун өзөгү болуп саналган. 19-кылымдын орто ченеминде Англия өкмөтү төштүк чыгыштагы ийгиликтүү колонизаторлук саясатын Орто Азияда улантууну каалайт. Буга Романовдор башкарып турган падышачыл Орусия карамандай каршы болуп, бул геосаясий жактан абдан маанилүү болгон аймакты өз карамагына каратуу аракетин жүргүзө баштайт. Ошентип, учурдагы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанды камтыган жана бөлүнбөгөн Түркистан аймагында падыша орус төбөлдөрүнүн бийлиги орнойт. Ар бир империалист өлкө сымал эле ошол таптагы бийлик жергиликтүү мусулмандарга орус тилин сиңирүүгө абдан аракет кылат. Анткени мындан ары Түркистан орус империясынын курамында эле жана мамлекеттик тил орус тили болчу. Жерлерге орус дыйкандары жана соодагерлери көчүп келип, орус мектептери ачыла баштайт. Жергиликтүү элде ассимиляция кылуу үчүн түрк тилдүү элдер көп жайгашкан жерлерге атайын орус улутундагы көчмөндөрдү жайгаштырышкан. Бирок жергиликтүү калк менен орустардын көп деле мамилеси жок болгондугуна байланыштуу, жарым кылым ичинде орусча билгендер саналуу гана болгон жана орус тили көп деле таркай алган эмес. Жергиликтүүлөр түрдүү улуттардан турса да, көпчүлүк учурда өздөрүнүн улуту аркылуу эмес, уруусу же тутунган дини ислам аркылуу идентификация кылынгандыгына ошол жылдардагы эле эл каттуу далил боло алат. Сен кыргыз, мен казак, тиги өзбек, бул тажик деп бөлүнгөн эмес жана аралаш эле жашашкан. Орустар менен сүйлөшүүдө көп эсе тилмештин ролун татарлар ойногон. Түркистандагы элдердин баары араб арабин колдонгондугу үчүн бири-биринин жазуусун жана сөзүн мыкты деңгээлде түшүнүшкөн. Империалист Россиянын тушунда жергиликтүүлөрдүн диний жөрөлгөлөрдү ишке ашыруусунда көп кысым болбосо да, бирок баары бир ашкере улутчул саясат орун алган. 1917 жылкы революциядан кийин Совет бийлигинин өкүмү сүрө баштайт. Дал ушул түзүм жалпы элдердин тилин жээрип, аларды бири-биринен алыстаткан дин жана тил саясатын жүргүзө баштайт. Диндин жана маданияттын негизинде тил сактап тургандыгы үчүн тилге абдан дыккат мамиле кылышкан. Чу дегенде эле ар бир элдин жазма адабиятына араб тили ыңгайсыз деген шылтоо менен 1920-жылдары Түркистандагы ар бир улутка өзүнчө араб арабинин негизинде жаңы алфавит түзүлөт. Мунун баары тил түптөө деген саясий ураан менен ишке ашат. Ошондой эле кылымдар бою бөлүнбөгөн Түркистандын мусулмандары түрдүү улуттарга жана өз-өзүнчө республикаларга бөлүнөт. Бөлүп жарып башкар стратегиясын мыкты колдонгон коммунисттер муну менен гана тим болбостон жергиликтүү элди ислам дининен алыстатуу максатында араб арабинин ордуна 1928 жылы латын арабин киргизет. Мунун натыйжасында Түркистандагы ар бир элдин сөз казынасы 30%га кемиген. Кылымдар бою мусулман болгон ата-бабаларыбыздын урпактары Куран жана диний китептерди окуй албаган абалга келет. Көптөгөн маданият, тарых, адеп, ахлак, дин, саясат жана башка ушул сыяктуу тармактарга тиешелүү терминдердин ордун орусча сөздөр ээлей баштайт. Ал эми алардын түпкү нускасы арабизм же парс тилинен келген сөз деп колдонуудан чыгарылган. Мисалга алсак, үркүнгө чейинки кыргыздардын түштүгү менен түндүгү бирдей эле сүйлөшкөн. Буга Манас эпосундагы жана акындардын ырлары далил. Советтик режимдин бул куу саясатынын натыйжасында казак жана кыргыз тилинде революцияга чейин колдонулган сөздөрдүн 4/1 жарыктан чыккан. Кремлдин бул саясатынан көбүрөөк түндүк кыргыздар жабыркап, тил такыр супсак формага келген.
Советтик түзүм ар бир түрк тилдүү республика үчүн классикалык бир тил эрежесин киргизет. Ага ылайык башка түрк тилдүү коңшу өлкөлөрдөн узак болгон аймактын тили нукура таза тил катары кабыл алынып, бара-бара кыргыз, казак жана өзбектер бири-бирин түшүнбөй турган абал жаралат. Ошентип, бир гана аймактын тили классикалык болуп, башка аймактагылар борборго келгенде диалект сөздөрдү колдонгондугу үчүн учурубузда да шылдыңга калып жаткандыгы көпчүлүккө маалым. Эми гана латын арибине өтүп сабаттуулугун жоюп жатканын баамдаган большевиктер мындан да кооптоно баштайт. Анткени латын ариби келечекте бүткүл түрк дүйнөсү колдонгон орток бир арип болуп, түрк тукумундагылардын биригүүсүн камсыздамак. Дал ошол доордо Англиянын таасири астында Туркия өлкөсү да араб арибинен латын арибине өткөн эле. Ошондой эле орус тилинин жайылуусу ойдогудай тездикте ишке ашпай жатканы Кремлдин түн уйкусун бузат. Буга негизги тоскоол катары латын ариби күнөөлүү болуп табылат жана 1940-жылы коммунисттер Түркистан аймагын экинчи ирет Крил арибине өткөрүүгө мажбур кылат. Миңдеген сөздөр улам арип алмашуунун натыйжасында экинчи жолу керектен чыгып, тилибиз ого бетер өксүгөн бир абалга туш болот. Буга кошумча 38-жылы орус тили баардык союздук өлкөлөрдө мамлекеттик тил макамына ээ болот. Крил арибине өтүү менен бүткүл Орто Азиядагы түрк тукумундагы элдер менен Түркиянын ортосундагы мамилелерге доо кетип, бири-бирин котормочусуз түшүнгөн элдер алыстап калышкан. Ошол мезгилде жооптуу кызматтарды аткарган Жусуп Абдурахман уулу орус түзем мектептеринин тездик менен көбөйүп жаткандыгы, келечекте кыргыз тилинин жоголуп кетүүсүнө алып келет деген кооптонуусу партия тарабынан улутчулдук катары бааланат. Ал түзгөн жана жетектеген өкмөттүн тушунда Кыргызстанда иштеп жаткан башка улуттардын, айрыкча орус келгиндеринин кыргыз тилин билүүсү актуалдуу милдет катары коюлган. Ошого жетишүүгө аракеттер жасалган. Бирок натыйжада Кремлдин тил саясатына каршы чыккан көптөгөн кыргыз интеллигенциясы атылып кеткен же сүргүнгө айдалган. Согуштан кийинки доордо союздук республикалардын баарында орус тили сабагы мектепте милдеттүү түрдө окутула баштайт. Интернационализм идеологиясынын ордуна шовинисттик жана улутчулдук саясат күч алат. Ошол эле учурда өз арибин сактап калган Грузия, Армения жана Прибалтика өлкөлөрүндө орус ташуу саясаты көп деле өөрчүгөн эмес. Ислам динин илгертен бекем тутунган элдерде да орус тили чоочун катары кабыл алынып, жайылуусу абдан жай жүргөн. Кыргыздын чыган уулу Исхак Разаков алгачкы жолу 1958-жылы орус тилдүү мектептерде да кыргыз тили сабагын окутуу, окуу программасына Касым Тыныстан уулу жана Тоголок Молдонун чыгармалары киргизилсин деген демилгеси үчүн Кремлдин каарына калып, кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Москвага супер интернационалист көрүнүп, Тоголок кат жазып жүргөн иштен чыккан чыккынчылар Разаковту да кызматтан алып тынышкан. Совет бийлиги тушунда цензура абдан катуу иштеп, жада калса казак, кыргыз, өзбек жана тажиктерде отан, ватан, ата журт, ата мекен деген сөздөрдү колдонууга тыюу салынып, ордуна родина деген сөздү колдонууга чакырышкан. Муну менен мекенге болгон сүйүүнүн жалынын өчүргөнгө аракет кылышкан. Көпчүлүк учурда муну расмий Кремль талап кылбаса да, кошоматчылар жакшы көрүнүү максатында жагалданып жасашкан. Бишкек шаарындагы, башкача айтканда Фрунзе шаарындагы 68 мектептин ичинен жалгыз гана номер 5-мектеп кыргыз тилдүү болуп, ал эми Алматыда жалгыз гана номер 12-мектепте гана казак тилинде сабак беришкен. Кыргыз жана казак тилдүү ар бир класста 50-60 бала окуп калган жагдай жаралган эле. Эне тилинде тарбия берген бир да бала бакча болгон эмес. Айылдан мектепти кыргызча мыкты бүтүргөн балдар борборго келгенде орус тилин билбегендигинен улам ичтен сынып, чүнчүп шылдың болушкан. Татыктуу билим алуу үчүн орус тилин үйрөнүүгө мажбур эле. Орус тилин билүү бакубат жашоонун жана кызматтык тепкичте өсүүгө, коммунисттик партиянын катарына кирүүгө өбөлгө түзгөн. Орус тилинде билим алуу колго алынып, эне тилде билим алууга умтулгандар куугундукталган. Кыргыз тилинин келечегине күйгөн Чыңгыз Айтматов 1986-жылкы берген бир маегинде Фрунзеде кыргыз тилиндеги балдар бакчаларын ачууга мезгил алда качан жеткендигин жана кыргыз тилдүү мектептердин жетишсиз экендигин айткан. Бирок Аалы Токонбаев баш болгон өзүбүздүн эле илимпоздорубуз Москвага минтип кат жазышкан. Биздин кээ бир жазуучуларыбыз жалаң гана кыргыз тилдүү бала бакча жана мектептердин маселесин көтөрүп ката кылышты. Алардын саны бизде жетиштүү эле. Бул ашкере улутчулдуктун белгиси жана биздин интернационализм идеябызга туура келбейт. Тилге каршы ошондо өз көлөкөсүнөн өзү корккон кыргыз интеллигенциясы Айтматовго толук кандуу колдоо көрсөтө алган жок. Ал Европага кетүүгө мажбур болгон. Ал учурдагы идеологиялык саясатты Советтик Кыргызстан, азыркы Кыргыз туусу,
гезитинин башкы редактору болуп эмгектенген жана совет бийлиги тушунда бир нече чоң кызматтарды аркалаган профессор Тилектеш Ишемкулов минтип эскерет. Ал кезде Кремлдин көзүн тиктеп турчубуз. Ал жактан айтылган сөздөрдү жана көрсөтмөлөрдү кыңк этпей аткарып, чечимдерин тапшырма, багыт деп түшүндүрчүбүз. Ошол убакта орус тили экинчи эне тилибиз деген идея ортого чыкты. Сөздүн ачыгын айтканда, андай идеялардын башында Турдакын Усубалиев турган эле. Улам ар бир докладында кыргыздарда мамлекеттүүлүк болгон эмес, жарым жапайы улут болчубуз. Октябрь революциясынан кийин Лениндин саясаты менен эркиндикке жетип эл катарына кошулдук. Улуу орус тили экинчи эне тилибиз деп айтчу. Ошол саясаттын натыйжасында орус тилинин таасири бүткүл союздук өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстанда биринчи орунга чыккан. 1989-жылкы эл каттоого ылайык 127 000 нукура жергиликтүү кыргыз орус тили эне тилим деп айтышкан. Орус тилин билүү жагынан Белоруссия жана Украинадан кийинки эле өлкөгө айланганбыз. Москвага тизе бүгүп жагалданган учурлар көп болгон. Болбосо Фрунзе шаарында бир эле кыргыз мектеп болсун деп Москвадан буйрук да болгон эмес. Ошентип 90-жылдарга жакын эгемендүүлүк нышаны катары ар бир өлкө мамлекеттик тил макамын ала баштайт. Бирок биздин эне тилибиз совет бийлиги кулагандан кийин деле жыргап кеткен жок. 2000-жылы мамлекеттик иш кагаздарды эне тилде жүргүзүү жараянын токтотуп туруу же белгисиз мөөнөткө жылдыруу сунушу менен президент өкмөткө кайрылган. Мунун артында орус тилдүү шайлоочулардын добушун алуу менен бирге Кремлге жагынуу жана алардан жардам алуу аракети орун алган. Ал эми бир жыл өтпөй 2001-жылы Конституциянын 5-беренесинде өзгөртүү кирип, орус тилине расмий макам берилген. Ошол күндөн тарта кыргыз тили мыйзамда биринчи деген эле болбосо, чыныгы жашоодо экинчи планга сүрүлгөн. Эски Совет 15 республикасынын ичинде Азербайжан, Түркменистан, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения, Молдова, Украина жана Өзбекстандын башкы мыйзамында тек гана эне тили мамлекеттик тил катары орун алган. Жалгыз гана Казакстан жана Кыргызстандын башкы мыйзамында орус тилинин расмий макамы бекитилген. Бирок казак боордоштор акыркы 10 жыл ичинде тил саясатына олуттуу мамиле жасап, көптөгөн ийгиликтерге жетишишти. Казак тилиндеги бала бакча жана мектептердин саны менен бирге улуттук аң сезим өсүп, боордоштор өз тилине аяр мамиле жасай баштады. Бирок дагы деле орус тилин эне тили катары калктын 3/1 колдонуп келет. Акыркы жылдары казак тилдүү мектептерге балдарын бергендердин саны өсүп жатат. Акыркы 20 жылда 100 000 деген жарандар миграциянын толкуну менен агып кетти. Учурда 1 миллионго жакын мигрант Орусияда эмгектенет. Алардын балдары ал жакта орус тилинде таалим-тарбия алып жатышат. Эгерде мигранттар тил маселесине олуттуу мамиле жасабаса, бир муун алмашкан соң Якут, Бурят жана Хакастардын тагдыры бизди күтүп турат. Анткени алгач тил, андан соң дин менен маданият, мекенди сүйүү деген түшүнүктөр жок болот. Тил жөн гана байланыш куралы эмес. Тил аркылуу ойлонуу усулу жана менталдык деңгээл, тарбияда калыптанат. Эне тилди билбеген өз улутунун маданиятынан алыстап, тарбиясы да өз элине жат боло баштайт. Ошондуктан Борбордогу орус тилдүү кыргыз үчүн оштук кыргызга караганда Москвадагы орус бир кыйла жакын сезилет. Анткени аны менен сүйлөшсө, көңүлү тынч сүйлөшкөнгө орток тема табылат. Жалпы статистика боюнча кыргыз тилдүү мектептер көп болгону менен, алардын көпчүлүгү айыл жергесинде жана класста ашып барса 15-20 бала. Ал эми орус тилдүү класстарда 40-50дөн бала окуйт. Жада калса Ош, Жалалабад, Токмок, Каракол шаарларына жакын жайгашкан айыл жергесиндегилер балдарын орус класска берүүдө активдүү. Өзгөчө түштүк жергесинде орус класска бергендердин саны арбын. Анткени алар келечекте балдары Орусияда кыйналбай иштешсин дешет. Эне тили тууралуу сөз болгондо, биз окубай калдык, балдарыбыз бизден жакшы иштеп, жакшы жашашсын. Кыргыз тилин билсең Кыргызстандан чыга албайсың. Орусияда иштеп калса жардамы тиер. Кыргыз мектеби эптемей мугалими начар. Кыргыз тилинин келечеги жок деген шылтоолорду көп эле угуп келебиз. Бирок бул али эрезеге жете элек. Улан кыздарга алдын ала эле мигранттын, кулдун психологиясын сиңирүүгө тете. Орус тилсиз артта калабыз деген пикир караңгылыктын жана ыйманыбыздын тайкы экендигинен кабар берет. Болбосо СССРдан бөлүнүп чыккан Грузия жана Прибалтика өлкөлөрү орус тилине караганда англис тилине басым кылса жетиштүүрөөк болорун жүйө кылышып, бул тилден жүз буруп кеткенине көп болуп калды. Ачка деле калган жери жок. Ырыскы Аллага гана таандык нерсе эмеспи? Ошончолук балдарыбыздын сыртта эмгектенүүсүн кааласак, эмнеге англис, түрк, араб тилдерин үйрөтпөйбүз?
Өлкөбүздөгү жалпы окуучулардын 3/1 орус класстарда окуйт. Үйдө кыргызча сүйлөбөгөн жана орус класстарда окуган балдар тилге кош көңүл экендигин ар бир кыргыз учурда жоон териси менен сезип жатса керек. Өздөрү кыйналса да балдарына жана неберелерине орусча чулдурап жооп берген ата-эне жана чоң ата чоң энелер көбөйдү. Алардын арасында интеллигенция өкүлдөрү бар экендиги да өкүндүрөт. Мурун орус тилинин таасири бир гана борбордо күч болсо, эми технологиялар аркылуу мультфильм көрүп жүрүп эле айылда тили орусча чыккан бөбөктөрдүн саны арбын. Жан дүйнөгө, руханиятка көбүрөөк көңүл бурган жеке мектептердин арасынан кыргыз тилиндеги мектеп дээрлик жокко эсе. Кээ бирлеринде жеке кыргыз класстар эми гана ачыла баштады. Мисалга алсак, атактуу Найма мектеби эми гана кыргыз класстарды ача баштады. Андан да өкүнүчтүүсү, дин жолун практикалык негизде карманган бир туугандарыбызда балдарын орус класска бергенге шашышат. Ушул видеону көрүп жаткан сиз да балаңызды же кызыңызды орус класска бергендирсиз балким. Мекенди сүйүү ыймандан деген хадиске терс иш кылып жаткандыгыбызды билбей жатабыз тилекке каршы. Кыргыз тилин өркүндөткөндүн ордуна кээ бир жарандар диалект говор маселелерин көтөрүп келишет. Мисалы, оштук же таластык туугандарыбызды көбү келекелеп шылдыңдашат. Кыргызча таза сүйлөбөйсүң, өзбекче же казакча аралаштырасың, таза адабий тилде сүйлөш керек деп. А негизи ал деген болгону диалект деген маселе экендиги менен чатактары жок. Орусча аралаштырып сүйлөгөн кишиге эч ким унчукпайт. Аралаштырмак түгүл түк билбейм кыргызча десе да эч ким үндөбөйт. Бир-эки кыргызча сөз сүйлөп койсо кол чаап кубанып кетебиз. Орус кулдуктун негизги белгилери деп мына ушуларды айтсак болот. Чындыгында ар бир тилдин диалекттери бар. Мисалы, Индиядагы бир диалекти башка 10 миллиондогон адамдар түшүнбөйт. Анткени айырмачылыгы абдан чоң. Биздеги аймактардагы кыргыз тилинин айырмасы ашып барса 2-3% гана. Бирок ошол кээ бир айырмачылыктарга көңүл буруп, ошол эле учурда кыргызча ныпын билбегендерге унчукпагандыгыбыз 200дүүлүк болуп саналат. Орус тилине кылган сабырдуулугубузду эмне үчүн таластын же уштун диалектине көрсөтө албайбыз? Классикалык тил, таза тил деген жүйөнү коебуз, бирок ошол тилдин классикалык вариантын ким түптөп, ким негиздеп, ким бекитти деген суроонун жообун билебизби? Экинчи маселе, арапташуу деген сөздү көп колдонушат. Ата-бабаларыбыз 10 кылым бою ислам динин тутунуп, араб болбой, бирок 70 жылда эле эни тилин унуткан абалга келгенине көбү моюндай албай жатат. Ислам дини эч качан кайсыл бир элдин тилин, маданиятын жана үрп-адатын жээреген эмес. Аны арабташтырууга аракет да кылган эмес. Анткени ислам арабтардын эмес, жараткандын дини. Дини кээ бир терминдерге териккен жарандар өздөрүнүн лексикону 60% кыргызча эместигин көпчүлүк учурда унутуп калышат сыягы. Үчүнчү маселе, орусча билбегендерди ашкере сындоо жана маскаралоо. Мисалы, кайсыл бир учурда мамлекет башчылардын орусча бир сөздү ката айткандыгы коомдо резонанс жаратып жатат. Адам баласы жалгыз гана өз эне тилинде так жана акценти жок сүйлөгөнгө милдеттүү. Башка тилде сүйлөп жатып ката кетирүүсү мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Тил маселеси бизде баарына жаккан тема. Көбүн эсе мамлекеттик кызматка ийлингиси келген адамдар кыргыз тилин билиши абзел деген демилге көтөрүлөт. Бул сымал кеп козголгондо журналисттерге кудай берип ызы чуу чыгарып жиберишет эмеспи? Орус тилдүү кабарчы баяндамачылар мындай демилгелерди эл душманына айлантып, Гитлер саясатын колдогон улутчул кылып көрсөтө киришет. Анын үстүнө мамлекеттик кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп айткан киши дароо популистке айлана турган болду. Тил маселесин көтөргөндө шылдыңга алып, мындан башка маселе түгөнүп калдыбы деп мазакташат. Бирок ар бир элдин динин, маданиятын, үрп-адатын сактап турчу элемент бул тил экендигин түшүнүшпөйт. Баары тил маселесин көтөрөт, бирок балдары менен орусча сүйлөшөт. Учурда мамлекеттик иш кагаздары кыргыз тилинде жүргүзүлсүн деген саясат чынында эң туура саясат болгондугун баарыбыз сезип жатабыз. Биздин абалыбызды Байдылда Сорногоевдун бул саптары мыкты чагылдырып турат. Кой маарайт койдун тилинде, уй мөөрөйт уйдун тилинде. Уй койдон артта калдык бейм. Улуттук тилди билүүдө. Кыргызча сүйлөй билбеген кызулан чыкты бүгүндө. Арбыды мама папалар, азайды апа аталар. Пушкин атындагы Орус тил институтунун жетекчиси Маргарита Русецкаянын пикиринде, постсоветтик аймакта Белоруссия, Кыргызстан жана Казакстанда орус тили өркүндөп жатканын билдирген. Изилдөөнүн натыйжасына ылайык, орус тилин өнүктүрүп жаткан эң ийгиликтүү өлкө болуп Кыргызстан экендиги тастыкталган. Ал эми белгилүү журналист Познер: Бишкекте мен бир нерсеге таң калдым. Көчөнүн кайсыл жеринде болбосун улуу жана жаш муун жада калса орусиялыктар унутуп бараткан таза орус тилинде сүйлөшүшөт экен.
беш колдой билишет экен деп айткан жайы бар. 91-жылдан бери башка өлкөлөрдөгү орус улутундагылардын жана 20 миллион мигранттын Орусияга көчүп баруусуна карабай, Орусиядагы элдин саны жылына 1 миллионго азайып жатат. Бул демографиялык абалды жөнгө салуу жана орус маданиятын сактап калуу үчүн орус өкмөтү мигранттарга карата жаңы саясат жүргүзө баштады. Алардын пикиринде, мигранттардын алгачкы муунун өзгөртүүгө аракет кылгандын ордуна алардын балдары жана неберелерине көп көңүл буруу керек. Мисалы, бир кыргыз мигрант үчүн Бишкекте төрөгөндөн көрө Орусияда төрөгөн жеңил жана арзан. Борборубузда бала бакча же мектепке киргизгенден көрө Орусиянын билим берүү мекесине жайгаштыруу алда канча оңой. Мунун арты менен кээ бир Орусиянын аймактарында класстын 70%-ын мигранттар түзүп, жергиликтүү орустарга таасир бербегендигинен улам, мындан ары мигранттардын балдарын бир нече класска бөлүп окутуу ишке ашырыла баштады. Эки муун алмашкан соң биздин өлкөбүздү ата мекени жана ата журту катары кабыл кылбаган көзү жумшук орустарды көбөйтүү аркылуу орус улуту сакталып калуу аракетин жасап жатат. Ооба, учурда мигрант ата-энелери кайтыш болсо, Кыргызстанга барбайм дегендер толтура. 2021-жылы орус өкмөтү Кыргызстандын ар бир 44 районунда бирден орус тилдүү мектеп курууну көздөгөнүн билдирди. Ал жерде Орусиянын программасына ылайык окутуу план бекитилет жана балдарды атайын Орусиядан келген педагогдор окутмакчы. Ушул эле программаны Өзбекстан жана Тажикстанда ишке ашыруу демилгеси бар. Бул бара-бара ар бир өлкөдө орус тилдүүлөрдү көбөйтүп, согушсуз эле басып алууга алып келет. Эгерде Орто Азия өлкөлөрүндө тил маселесине көңүл бурулбаса, бизди да Грузиянын Осетиясы, Украинанын Крымы, Молдованын Приднестровье сценарийи күтүп турат. Анткени бүткүл бул жерлерге колонизаторлор элдин көпчүлүгү бизди эңсеп жатат, биз орус тилдүүлөрдүн укугун коргоп жатабыз деген шылтоо менен басып киришкен. Албетте, билингвизм, кош тилдүүлүк көп тил билүү маанилүү. Бирок эне тилин билбей туруп башка тилди үйрөнүп алган адам өз маданиятынан каада салып үрп адатынан куружалак калат. Психолингвистика илиминде өз эне тилин мыкты билген адам гана башка тилдерди тез арада өздөштүрө алаары аныкталган. Расмий тилди шылтоо кылып жүрүп 30 жылдан бери эне тилибиз өз жеринде өгөйлөнүп, жетимсиреп жатат. Расмий тил статусу жоголмойын кыргыз тили оңолбойт. Анткени аны үйрөнүүгө муктаждык жок азырынча. Негизи кош тилдүүлүк адаты колонизациядан жапа жеккен жана маданий колонияга айланган Африка жана түштүк чыгыш өлкөлөрүндө гана орун алган бир журук. Эне тилдин маселеси бул жалгыз гана мамлекеттин же тил комиссиясынын милдети жана көйгөйү эмес. Бул маселе ар бир өлкөбүздүн жаранына тиешелүү жана ар бирибиз муну чечүүгө милдеттүүбүз. Болбосо келечек муун эмне үчүн эне тилибизге мынчалык кайдыгер мамиле кылдыңар эле деп орусча сурашса, эмне деп жооп беребиз? Же айласыз катабызды моюнга алып, ооба балам, кара курсактын камын ойлоп, майнасы көп жерди кууп жүрүп эле эне тилди кордогонубуз чын деп үшкүрүп калабызбы? Балдарды мектепке чейин кыргыз тилинде тарбиялабаса, төрөлгөндөн эле кыргыз тилдүү чөйрөдө өспөсө, анда мамлекеттик тилди өнүктүрөбүз деп түзгөн программалардан эч кандай майнап чыкпай турганына көз жетти. Аны турмуш өзү далилдеп жатат. Эми биз эмне кыла алабыз деген маселеге келсек, эң алгач балдарыбызды эне тилинде окуталы. Үйдө эне тилинде сүйлөшүүгө аракет кылалы. Түрдүү тамак жебесек да, түркүн кийим кийбесек да, бирок балдарга эне тилдеги китептерди сатып берип, түнкүсүн жомок дастан окуп берели. Ортозар өмүр кечирсек да, балдар менен биргеликте мигрант болууну токтотолу. Кайсыл жерде болбосун кыргыз тилинде сүйлөйлү. Бирок одоно талап кылуудан алыс бололу. Соодагер ар дайым алармандын тилинде сүйлөшү керек. Биз болгону муктаждык жараталы. А дегенде өзүбүздүн балдарыбыздан баштайлы. Ыймандуу, билимдүү, акыл эстүү, адамгерчиликтүү, ийгиликтүү жана чынчыл адам таза кыргызча сүйлөп турса, анын артынан ким ээрчигиси келбесин. О менин мусулман боордошум, диниңди, дилиңди, санжыраңды каз изилде. Алып тарыхы бар эне тилиңдин, улутуңдун бүгүнкү улоочусу, мураскери сенсиң. Миң жылдардан бери сага жеткен мурасты сен дагы кийинкилерге жеткирүү үчүн өз заманыңдын күчтүүсү болууга тийишсиң. Дүйнө жыргалчылыгы бул милдетиңди унуткарып койбосун замандаш. Тил жоголсо дин да жоголоорун билип жүр. Мекениңди, тилиңди, өз жарыңды сүйгөн сымал бапесте. Мекенди сүйүү ыймандан деген хадиске амал кыл. Кымбат баалуу унаа минип, заңгыраган үйдө жашаганыбыз менен өз тилибизди, өз динибизди билбесек, маңкурттан эмне айырмабыз бар? Кудай буйруса, эне тилин мыкты билген муундан келечекте Жеңи жок менен Арсланбектей акындар, Курманбек жана Тайлактай баатырлар, Алымбек Татка жана Ормон хандай көргөч саясатчылар,
Бакай жана Жет акелердей калыс аксакалдар, Раззаков жана Абдрахмановдой мекенин сүйгөн, кызмат кылган чыгаан инсандар чыгат.